Чынын айтыңызчы, сизге конок тоскон жагабы же конокко барган жагабы? Бул видеодо мен конок тостум дагы, конокко бардым дагы десем болот. Картошканын мына ушундай кайнаткан суусуна камыр кылсаңыздар, пирожкиңиздер жумшак болот. Алгач пирожкиге нанга камыр кылып коюп, ашымды демдеген өттүм. Ашымды аскан өттүм. Аны дагы суусун куюп коюп, пирожкинин фаршын да даярдадым. Баягы эле өлбөс жетпес оливье. Сөзсүз түрдө биз конок келгенде оливье жасайбыз. Андан соң пирожкилер дагы жумшак болуп бышып чыкты. Фаршы жөнөкөй эле картошкадан болду. Андан кийин карга карабастан мына ушундай кылып нанымды дагы жаап алдым. Нанды ушундай кылып чаап жапканда чоң, андан кийин жашынакай көрүнөт экен. Нандарым дагы даяр болду, ашты дагы демдедим. Ушул жерден суши дагы бышыра калдым десең, Тамаша достор, бул сушини коноктор алып келди. Эртеси күнү коноктордун баардыгын ээрчитип алып, шаар айланганы жөнөдүк. Алгач балдарды ойнотуп, андан кийин мына ушул кафеге чай ичкени кирдик. Биздин мына ушундай кышкы эс алуубуз конок тосмой, конокко бармай болуп эле өтүп кетти. Сиздер кандай кылып тостуңуздар? Сөзсүз түрдө жазып кетиңиздер.